Абдижамбул Абдибаитов мындан 1,5 жыл мурда жеке ишкердик менен алектени баштаган. Ал буга чейин Кадамжай райондук өрткө каршы кызматынын башчысы болуп 31 жыл эмгектенген. Мен ушул Халмен айлык өтүнүн Жош деген айылында төрөлгөм 1969 жылы. 69 жылы. Анан окуу Жош мектебинде окуп бүткөм. 8 класска чейин 8 класста атайын окуу жайына Кандагы Жыгасуудагы окуу жайына бүткөм. 1 жылдык аны бүткөндөн кийин кайрадан келип мектепте окуп 10 класс бүткөндөн кийин Дасавта окугам 3 ай. Дасавта окуп ал жерде айдоочу деген удостоверение алгандан кийин армияга чакырган бизди. Армияда 87 жылы майда кетип, 89 майда келгенбиз. Ал армияда Афганстанда болгом 87-89 1,5 жыл. Ал жерде службаны жакшы өткөрүп, эсен аман элиме келип, бирден бир оюм ошо элге кызмат кылам деген оюм бар эле. Бирок мен оюмду эле Кудай колдоду деп ойлойм. Ошо негизинде пожарный Ош шаарында өрт өчүрүүчү болуп иштедим. 9 ай иштеп, анан окууга кеткем. Алматинский пожарный технический училищеде. Ал жерде военно училищеде 3,5 жыл окуп, кайрадан Кыргызстанга келип, өрткө каршы кызматында иштегем. Ардактуу эс алууга чыккан соң эмгекти сүйгөн инсан өз убактысын элге пайда алып келүүчү максатка коротууну чечкенин айтат. Алгач жыгач иштетүүчү чакан ишкананы түптөө үчүн болгон аракетин жасап, сапаттуу жабдыктарды алып келип орноткон. Бул жерде эшик терезелерден башка стол жасатышат элдер. Жакында фитобочка жасатып кетти. Кандай үй тиричиликке керек буюмдар баарын эле жасайбыз негизичи. Азыркы күндө дагы кичине ушул балдар менен кеңешип, азыр мебельный цехти ачабыз деп атабыз. Ушул столярный цехти чоңойтуп, элдерге кандайдыр ыңгайлуу шарттар түзүп беребиз деп атабыз, насип этсечи. Анан негизи бул жерде иштегендер ошол стажы бир 10 жылдан ашкан балдар, ар бир жасаган ишинде, кылган ишинде мен элдерге канааттандырат, мен ойлойм. Базар экономикасы тынымсыз өнүгүп жаткан мезгилде кичи ишкердикти өнүктүрүү оңойго турбайт. Өзгөчө бул жаатта тажрыйбасы болбогон адам үчүн кыйынчылыктарды жаратат. Бирок изденүүчүлүк, талыкпаган эмгек, алга карай умтулуу менен бардык тоскоолдуктарды жеңип чыгууга болот. Жасаган эшик терезелердин сапатын жакшыртуу менен бул багытты өнүктүрө алды. Бир жагынан президентибизге деле өтө ыраазыбыз. Ушул ишкерлерди колдоп, текшерүүлөрдү жок кылды. Анан өтө ишкерлер жакшы колдоп жатат. Өкмөтүбүзгө деле рахмат. Район администрацияга, айыл башчыбызга, баары эле ишкерлердин иши жүрүш үчүн колунан келген жардам берип жатат. Мен ойлойм, эгер ушундай темпте кетсе Кыргызстан жакын күндө Кыргызстан деле эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат деген ишеничтемин. Себеби бул ишимди колдогондор чындап эле жыя деле өтө көп колдоп атат. Алардан көп маалымат алып атам. Мына Финка кредитный банктан, Мөлбулактан алар деле өтө жакшы жардам берип атат. Окууга чакырышып атат. Финансылык сабаттуулук боюнча өтө катуу жардам беришип атат ошол тараптардан. Жеке ишкердикке жаңыдан кадам шилтеген Абдижамбул Абдирашитович заман талабына ылайык жаңы жумуш орундарын түзүп жатат. Бул жайда иштегендер миграцияга чыкпай, үй бүлөсүнүн кашында иштеп калууга мүмкүнчүлүк түзүп бергенин айтат. Бардыгыбыз Россияга барып жүрүп, Россияда иштетдик. Мына ишкана ачылгандан кийин 5-6 балдар азыр менин колумда. Столярныйда 2 бала иштейт, наракта 5 бала иштейт. Главный мастер. Бугандан кийин уларды бардыгы Россия барбай эле койду да, ошол жерде иштеп табып, семьясынын каражаттарын көтөрүп атат да. Жыгач иштетүүчү цехти жакшы жолго коюп алган ишкердигин кеңейтүү максатында киреше булагын издеген эмгеги текке кеткен жок. Жыйынтыгында ишкер мезгил талабына жараша пластик эшик терезелерди чыгарууну ишке киргизди. Дүйнөнүн эң алдыңкы технологияларын колдонуп, калк муктаждыктарын чечүүгө шарт түздү.
Пластик эшик терезелерди жасоодо ар бир кардарга анын сапаты, айырмасы жана баалары боюнча маалымат берилет. Натыйжада туруктуу кардарлардын саны арбыды. Айырмасы энди буларда aytyapmiz 4 kamera, 5 kamera deyapmiz. Mana Alamenda u kamera yo'q. U o'sha sovuq qanday bo'lsa, ichkarida ham shunday sovuq bo'ladi. Yozda issiq, shunday nima. Bunda endi o'sha 4 kamera deyapmiz. To kameradan kameraga bu nima bo'ladi? Mana Spencerga o'sha o'zining nimasi bor, maxsus dorisi. Shu solinganda o'zi ichida vozdukda totib oladi-yu, terlatmaydi. Mana ular bir siloga 5 kamera, 4 kameralardi. Bularda bir siloga aynaga $40, ikki siloga 45 bo'lsa, bu dag'i shunday, alyumin. Жасалган терезелерге айнек салуу элдин негизги муктаждыктарынын бири. Мындан улам ишкер өз кардарларынын убаракерчилик тартпай, убактысын үнөмдүү пайдалануу үчүн шарт түзүүгө маани берген. Ишкер ошондой эле темирден сапаттуу курулуш материалдарын жасоого да көңүл бурган. Курулушка керектүү каражаттар заманбап имараттарды курууда алыска барбай эле жеринде сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Абдижамбул Абдибаитовдун дагы бир кирешелүү чарбасы бул турмуш тиричиликке керектүү буюмдарды сатуучу чакан дүкөнү болуп саналат. Дүкөндөн күнүмдүк жашоодо колдонулуучу буюмдарды табууга болот. Каарманыбыз аз убакыт ичинде иштин көзүн таба билген, сезимтал, көрөгөч жана арбак изденүү үстүндө жүргөн ишкер экендигин далилдей алган. Кардарларды кабыл алууда өзүнчө бөлмө керек экендигин баамдап, атайын кеңсе уюштуруу менен алек. Ар бир ийгиликтин жаралуусуна күжүрмөн эмгек талап кылынат. Эмгекке болгон сүйүү, жалкоолуктан алыс болуу пенсия курагындагы ар бир эле адамдын колунан келе бербестиги баарыбызга белгилүү. Каарманыбыздын мекенчилдиги, мээнеткечтиги бала кезинен эле бар экендигин аны окуткан мугалими да ырастайт. Башка жакка караганда арзан, өзүбүздүн окуучу, Жамбыл мектепти эле аракетчен, дилгир бала болгон. Ошонун немеси менен мына азыр дагы жакшы иштерде иштеп, эл менен жакшы мамиледе болуп, мынандай ишканаларды ачыптыр. Мен ошол балага рахмат айтамын. Дайыма ден соолугу чың болсун, иштериге ийгилик болсун. Ар качан элдин кызматында жүргөн инсандардан боло берсин. Ооган согушунун ардагери, Ош коогалаңынын 2 жолку катышуучусу, Баткен коогалаңынын катышуучусу, Кадамжа райондук өрткө каршы кызматынын башчысы катары кыйын кырдаалда турмуштук сыноолорду көргөндүгүнө карабастан, эмгеги менен элге жаккан инсан катары кадыр-барк табууга жетишти. Учурда ардактуу эс алууда экендигине карабай, ишкердикти өнүктүрүүгө умтулууда. Мен районго өтө эле көп нерсени тарттым. Ошо иштеген 8 жыл жетекчи болуп иштесем, 8 жыл ичинде 8 единица техника алып келдим, зданияларды курдум, жаңы частарды ачтым, көп эле нерсени аткардым. Американский сөздөр бар экен Америкада. Сен мамлекетке не иш кылдың деп көп суроо берет экен да. Анан мен ойлойм, мамлекетке мен өзүмдүн көз карашым, мамлекетке жакшы эле иштер кылдым. Мына армияда жүргөндө эле элим курганга көп аракет жасадым. Событиялар 4 событияны көрдүк, мисалы. Анан азыркы ишкерлик менен мамлекеттин деңгээли, ишкерликте жакшы жери адамдардан көп консультация алат экенсиң. Кесиптештериң болот экен, алар менен маектешет экенсиң. Бизнеси жүрүш үчүн
колунда бар шартты түзөт экенсиң. Бирок ушуга себеп болгондо эле, конечно, өкмөттөгү иштеген тажрыйбам бул жакка деле жардам берип атат. Себеби биз өрт өчүрүп келгенден кийин разборка пожарды, ар бир пожарды терең ойлонушуп разборка кылат элек. Азыр деле мына аква цехинде, башка иштерде ошо жумушчулар менен терең элдерге кандай ыңгайлуу шарт түзүп берсек болот, кандай иштерди аткарсак болот деген ошол максаттар болуп атат. Анан түшүндүрүү иштерин көп жүргүзөбүз. Себеби азыркы күндө элде биз элдерден уккан сөзүн эле адамдардан уккан сөзүн айтып келет. Бул кандай профиль, кандай материал деп. Анан биз ошонун түшүндүрүү иштери менен материалдарды түшүндүрөбүз. Кайсы материалдардан дерезе койсо болот, кайсы материалдардан эшик койсо болот. Ушундай жактарын түшүндүрүү иштерин көп жүргүзөбүз. Ак эмгек айбир таптырат дегендей, эмгеги менен элге жагып, кызматы менен кадыр барк, сый-урмат тапкан ишкер өзгөлөргө үлгү боло алат. Ал эми анын турмушта тапкан эң чоң сыйы өлкөнүн өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы деп айтууга болот.